врачы деген бул деген аккан болушу мүмкүн, бирок биз так айта албайбыз деди да. Аккан дегенде эле эмне кыларыбызды билбей калдык. Сонун ойноп жүргөн балабыз эле ушундай болуп калабы деп тез арада Бишкек шаардык балдар бөлүмүнө алып барышыбыз керек, онкологиянын балдар бөлүмүнө. Деп эле эртеси күнү эртең менен эле таң атпай скорый менен алып кетишти. Кызым доктор Айнала Айтурган 2020-жылы 7-февралда төрөлгөн, азыр учурда 2 жашта. 2021-жылдын 11-августунда бизге онкология, детский онкология бөлүмүнөн острый лимфобластный лейкоз B2 высокий риск деп диагноз коюшту. Ошол күндөн бери ошол онкологияда, балдар онкологиясында дарыланып, химиотерапия алып келе жатабыз. Доктордун клиникалары менен көп клиникалар менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, көбү менен сүйлөштүк. Балаларын аныктасак $80,000, $85,000, эгерде донорлор болсо ошол сумма экен да. Донор бул кызымдан кичүү 8 айлык уулубуз бар. Ошол уулубуздун канындагы клеткалары 100% туура келди кызым менен. Донору өзүбүздүн балабыз болгон жатат, 8 айлык. Кызым ошондой эле. Жакшынакай ойноп жүрүп эле баспай да калды. Эчтеке ичпей, жебей да калды. Көңүлү жок, колунда гипс, буту да баспайт. Тамак да ичпей. Анан жүрүп эле бозоруп эле эчтеке алы жок болуп жатып калды. Кайра больницага алып барып анализ тапшырсак, каны да түшүп кетти. Ага чейин текшерткенде 122 болчу гемоглобин. Ошол кезде текшертсек 48 болуп, резко 48ге түшүп кетти тез аранын ичинде эле. Каны түшүп кетти. Алы да жок болгондуктан реанимация бөлүмүнө жаткырып коюшту. Ал жактан тез арада шаардан кан алдыргыла, кан куюшубуз керек деп кан алып келдик. Шаардан кан алып келип, кан куюшту. Дагы деле алы жок болуп, ушу бир жумаларда кичине бир аз өзүнө келип, башын көтөрүп калган кезде детский бөлүмгө которушту. Ал жактан дагы дарылашып чыгарышкан болчу, өзүнө келип калган. Анан кайра эле ичип өтүп, үйгө келгенден кийин ичип өтүп, басылбай жапжашыл болуп, кайра докторго көрүнсөк, алар дагы дары жазып берип, кайра эле үйгө жиберип коюшту. Колу буттарына көгөла чыгып, денеси көгөрүп, мындай тоголок болуп көгөрүп кетет экен денелери. Анан ошондой болуп, анан колдоруна, моюн жактарына, мол жактарына кызыл ала точкалар пайда болуп баштады. Анан детский больницанын врачы деген бул деген аккан болушу мүмкүн, бирок биз так айта албайбыз деди да. Аккан дегенде эле эмне кыларыбызды билбей калдык. Сонун ойноп жүргөн балабыз эле ушундай болуп калабы деп тез арада Бишкек шаардык балдар бөлүмүнө алып барышыбыз керек, онкологиянын балдар бөлүмүнө. Деп эле эртеси күнү эртең менен эле таң атпай скорый менен алып кетишти. Ошол 11-август болчу 2021-жылы. Анан эле анализдерин баарын алышты. Частный лабораторияларга да тапшырдык анализдерин. Москвага да жөнөттүк анализ. Анан бизге аккан деп, острый лимфобластный лейкоз B2 высокий болуп кетиптир, риск аябай чоң деп
3 стадия болуп кетиптир деп айтышты врачтар. Ошол кезде баласы 86-8 болчу. Анан эле ошол күндөн баштап кызым кыйналып, ар кайсы дарыларды алып, эң күчтүү деген, дүйнө жүзү боюнча эң күчтүү деген химия деген дарыны алып баштады ошондон баштап. Кызыбыз жашайбы? Кандай эме бересиңер, кепилдик бере аласыңарбы десек, 50-ге 50 деп койду врачтар, баарына даяр болгула деп койду. Биз куткара албай да калышыбыз мүмкүн, жардам да бере албай калышыбыз мүмкүн деди. Үмүт деген акыркы болуп өчөт экен. Үмүттөнүп, жок биз жакшы боло алабыз деп, колубузда болгон нерсебиздин баарын саттык. Көзүбүзгө көрүнгөн буюмдардын баарын саттык. Айылдаштар жардам берди, элибиз бар экен. Кайрымдуу элибиз кайрымдуулук кылып жардам берип атышты. Бирок химия деген, рак деген аябай эле, кандай десем, күчтүү неме экен. Химияны да тоготкон жок. Эң чоң үмүтүбүз ошол Турциянын врачтарында болуп атат. Ошолор куткарып калабы деп. Yetimge kamçı götürdü, cesiritin otun öçürdü. Жалгызга камчы көтөрдүң, анан жардынын